Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио каармандар жана YouTube көрүүчүлөр, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Кудайберди Душоев алып барам. Баткен шаарынын Четбулак кварталынын жашоочулары таза суу берилбей жатканына нааразы. Бүгүн 29 май күнү облустук администрациянын имаратына Четбулак жана подстанция кварталынан 30дан ашуун жашоочусу ичүүчү таза суу боюнча нааразылыкка чыгышты. Алар 10 күндөн бери таза суу берилбей жатканын айтышууда. 10 күндөн бери суубуз жок. Суудан какшап калдык. Бир агын суу дагы жок. Ичүү суубуз да токтоп калды. Ошодан качтан келдик. Сууду чечип бергиле деп. Биздин немебизде суу көйгөйүбүз. О Четбулакка эч ким барбайт. Адам жашаган жерге чаңы чыгып атат. Эл көчүп кетип баратат энди секи суудун жогуда. Четбулак кварталга келгенибизде 4 жыл болуп, 4 жылдан бери суу жок. Ар бир сууну бир камаздан алып келип 500 куй берип кетет. Ошол 4 жылдан бери суу жок жерде. Уже 1000 сом чамалап калды бул суудун пулу. Бизде эч кандай суу жок. 5 жылдан бери вообще бар жак калтырап калган. Бул жака келебиз, алдайт, 2 айдан кийин чыгарып беребиз дейт, жок кетет. Ошол бойдон 2 жыл өтөт. 3 жыл өтүп кетти. Азыр дагы чыгарып беребиз деди, о чыгарып берген суулар ол башка суу ал. Бизде бир 20 үйгө чыгат, башка элдерге суу жок. Кайрыла турган жерлерге кайрылабыз, булар ошо алдап келип атат суу. Иштеген эч кандай техника же неме көрүлгөн жок. Көпчүлүк эл жаңы үй биле экен дагы жаш балалуу картаңдар бар. Агыл суу же чыккан суу жок. Суусуз жашоонун өзү кыйын. Бизге ушу бийликтегилерге үнүбүз жетип тездетип ушу суу чыгарып берсе жакшы болот эле. Сатып алып эле ичип атабыз, 800 сомдон, 1000 сомдон куюп атабыз. Суудан бери сатып алып ичебиз. Анан азыр биз сунуш койдук, каналдан эле прямо тартып берсин, ошол шлангларга улап берсин депчи. Ал ичкенге мүмкүн эмес дейт. А итагыны биз сатып алып ичип атабыз, каналдан апарып атат. Апарган водон неменин водосун ичи кандай болду? Аны ким билет? Текшербейбиз аны. Все равно биз ичип атабыз. Чогулган эл менен облустук бийликтен жана шаардык бийликтен өкүлдөр жолукту. Маселе мындай болуп атат. Ал дараал өкмөтүнүн таза суусу бар да, ошону жаап коюптур. Кайра иштетсе суу маселеси чечилет. А биздин шаардыкы Кудай калса резервуар бар нерсесин бүтөт. Ошондон 10 километрдин тегерегинде капча кылып суу ачып беребиз. Келечекте Кудай калса болуш керек. Ал банга кирген. Ошол сууду ачтык, суу чечилет. Лейлектин чек арадагы Максат айылына 40 метрлик Кыргызстан желеги орнотулду. Тажикстан менен чектеш Максат айылында Кыргызстандын мамлекеттик желеги флагшток орнотулду. Бул тууралуу Баткен облустук администрациясынан билдиришти. Салтанаттуу иш-чара 28 майда чек арачылар күнүнө карата өткөрүлгөн. Ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев катышты. Ал Максат айылында жашагандар баатыр экенин белгилеп, мамлекет элдин тынч, жакшы шартта жашоосу үчүн бардык аракеттерди жасап жатканын кошумчалады. Чек арада жаңы коюлган флагштоктун узундугу 40 метр, желектин аянты 60 чарчы метрди түзөт. Баткенде соц тармак аркылуу экстремисттик материалдарды тараткан жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Милициядан билдиргендей, кармалган жарандын үстүнөн диний экстремисттик уюмдун аудио материалдарын социалдык тармак аркылуу таратып жүргөндүгү боюнча ыкчам маалымат келип түшкөн. Аталган факты боюнча Баткен облусунун 28 жаштагы тургунунун социалдык баракчасына кароо жүргүзүлүп, андагы материалдар экспертизага жөнөтүлгөн. Анын жыйынтыгында аудио материалдар Кыргызстандын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган Хизб ут Тахрир диний экстремисттик уюмуна таандык экендиги аныкталган. Учурда бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. УКМК Баткенде контрабандалык жүк ташыган конфискацияланган автоунааларды мамлекетке өткөрүүдө. Баткен облусунда контрабандалык жүктөрдү ташыган 2 унаа мамлекеттин эсебине өткөрүлгөн. Дагы 2-өнүн иши сотто каралып жатат. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 26 апрелинде Кызыл Кыя шаардык сотунун чечими менен Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа мамлекеттин эсебине алынган. Ал былтыр ноябрда баасы 1 миллион 248 миң сомдук элге керектелүүчү товарларды жана дары-дармектерди контрабандалык жол менен ташып баратканда кармалган. Ал эми быйыл 19 майда Кадамжай райондук соту КАМАЗ жүк ташуучу унаасын конфискациялаган.
Аталган машина аткезчилик менен 599 000 сомдук күйүүчү май ташып баратканда токтотулганы белгиленди. Мындан тышкары контрабанда ишине пайдалангандыгы үчүн УКМК тарабынан кармалган Mercedes-Benz Actros жана Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаалар боюнча маселе Баткен облусунун сот органдарында каралып жатканы айтылды. Атайын кызмат аткезчиликке аралашкандар кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертти. Баткенде 11 жаштагы кыздарга папилломага каршы эмдөөнүн экинчи этабы өтүп жатат. Бул тууралуу Баткен райондор аралык санэпид көзөмөл борборунан билдиришти. Маалыматка караганда кыздарга учурда эмдөөнүн экинчи дозасы берилүүдө. Кыздар биринчи дозаны өткөн жылы декабрь айында алышкан. Ошондой эле мындан ары 11ге толгон кыздар папиллома вирусуна каршы улуттук календардын негизинде эмделип турат. Эмдөө ар бир эмдөө пункттарда акысыз жүргүзүлөт. 6 айлык интервал менен өмүрүндө 2 жолу берилет. Ушул бул эмдөө жатым моюнчасынын рагына кабылууну алдын алат. Жатым моюнчасынын рагы Кыргызстанда аялдардын онкологиялык оорулардын өлүмүнүн алдыңкы себептеринин арасында экинчи орунду ээлейт. Жана ошондой эле 15 жаштан 44 жашка чейинки аялдардын арасында көп кездешет. Белгилей кетсек, Кыргызстанда жыл сайын 600гө жакын аял жатым моюнчасынын рагы менен ооруйт. Анын 300-ü өлүмгө алып келет. Рактын бул түрү өлкөдөгү аялдардын рак оорусуна чалдыккандардын арасында экинчи орунда турат жана 15 жаштан 44 жашка чейинки аялдарга рактын эң көп тараган түрү болуп саналат. Түркиядагы шайлоодо Эрдоган добуштардын 53% алды. Түркияда президенттик шайлоонун экинчи айланпасындагы добуштардын 98% саналып өттү. Hurriyet басылмасы билдиргенде, алдын ала жыйынтыктар боюнча Режеп Тайып Эрдоган алда баратат. Ал шайлоочулардын 52,8% колдоосуна ээ болду. Анын атаандашы бирдиктүү оппозициянын талапкери Кемал Кылычдароглу азырынча добуштардын 47,92%ын топтоду. Добуш берүүгө шайлоочулардын 85%дан ашыгы катышты. Өлкө боюнча 191 000ден ашык шайлоо үкөктөрү орнотулган. Түркиянын шайлоо борборунун маалыматына караганда, шайлоонун экинчи айланпасы мыйзам бузууларсыз өткөн. Баткенде аялдар тынчтыгы үчүн долбоордун жеңүүчүлөрү аныкталды. Баткенде аялдар тынчтыгы үчүн долбоордун жеңүүчүлөрү аныкталып, бир катар окутуулардан өтүүдө. Бул тууралуу Сала медиага аталган долбоордун координатору Халима Османова кабарлады. Бүгүнкү күндө 30 айымды тандап бүттүк. Тандап бүтүлгөн, тандалган 3-4 чегарадагы айымдардан чегара аймагындагы айымдарды тандап алып келдик. 30 айымды фокус группалар, интервью 276 анкета түштү. Ошонун ичинен 30 айымды тандадык. Тандаган айымдарды эми стресске туруштук берүү, стресстен арылуу, анын өзүн баалоо тренинг өтүп атат. Белгилей кетсек, бул долбоор Баткен районунун Самаркандек, Карабак, Актатыр, Аксай аймактарындагы аялдар арасында ишке ашууда. Долбоордун катышуучуларына өзүнө болгон ишенимди жогорулатуу жана стресске карата туруктуулук боюнча психологиялык жардам көрсөтүлөт. Мындан тышкары аялдардын лидерлиги, натыйжалуу коммуникация көндүмдөрү, медиа, каржы жана маалыматтык сабаттуулук, аялдардын чечим кабыл алуу процессине катышуу механизмдери боюнча окутуулар өткөрүлөт. Ошондой эле бизнес планы жактырылган болсо, керектүү жабдыктар сатып алып берилет. Акыркы саатка алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.